Благодаря инициативе наших лидеров нашей партии, в этом году было принято очень важное, на мой взгляд, принципиальное решение. Жаштарга, акчасы жокторго, жөнөкөй врачтарга, мугалимдерге кандайдыр бир шанс болду десем болот. Өзүн жүрөгү менен тандоого укук берилди. Учурда мамлекет сыноо апогейинде турат. Өлкөнүн өнүгүүгө карай багыт алуусу алдыдагы парламенттик шайлоодон көз каранды. Кубаттуу өлкө куруу үчүн жогорку кеңеш жана алар жазган мыйзамдар күчтүү болуусу керек. Альянс партиясынан талапкерлер сунуштаган мыйзамга ылайык бул жолку өнөктүк жаңы ыкма менен өткөнү турат. Киргизилген өзгөртүүлөрдүн натыйжасында мамлекеттин келечеги үчүн бурулуш жасоого шарт түзүлдү. Жогорку кеңешке татыктуу адамды алып келүү мүмкүнчүлүгү элдин колуна тийди. Ел салчын кардар дейди. Базарга бирөө барды. Алма алайын деп атат. Толтура яшикте алмалар турат да, мындай түшүндүрөйүн. Анан партия айтып атат да, бул яшиги менен алып кет, карабай алып кет деп атат да. А кардар айтып атат. Жок, ошол жерде базарда. Жок, мен сорттоп алышым керек. Сорттоп алганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Сорттобой яшиги менен үйүнө апарса, ал яшиктин ичинден жарымынан көбү брак болуп атат. Ичинде чириги бар, көгү бар, курт жегени бар, быш өтүп кеткени бар. Ушундай болуп атат да. А биз списокты бекитип туруп ушундай өткөзүп жүргөндөй болуп атат. Көгү да бар, быш элеги. Чирип кеткени да бар. Анын жарымын сорттоп туруп ыргыттып, аны эчтекеге жарабайт. Ошон үчүн тандоого элге, ошон сорттоп алганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Адистердин айтымында 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин трагедиясы кул мүнөздүк болду. Алардын көпчүлүгү партия лидери менен жең ичинен сүйлөшүп, үйүндө чыйтты күрүп жатып депутат болуп келди. Эл кыдырып иштебей, түзүгүрөөк мыйзам жазбай, атүгүл өз позициясын тыңдап жеткире албай жатып, парламенттин көлөкөсүнө көө жабышты. Жогорку кеңеш ар кандай атка конду. Буга окшогон кемчиликтерди жоюу, парламенттин аброюн сактоо, чыныгы эл өкүлүнүн келүүсүнө шарт түзүү максатында преференциалдык шайлоо системасы сунушталып, ал колдоо тапты. Мен ушул системага ишенем, ошон үчүн мен Альянс саясий партиясы менен чогуу күчтүү адистер менен, жаратман кишилер менен биз шайлоого чыктык. Буюрса, эгер биздин элибиз колдосо, биз утабыз. Тандоо укугун бергенден кийин эл чын эле ушул адам жогорку кеңешке барса иштей алат, элдин көйгөйүн көтөрө алат, кандайдыр бир элге керектүү болгон мыйзам долбоорун жазып, өзүнүн эмгегин сиңире алат деген тандоону жүргүзүшү керек да. Сөзсүз түрдө бул мыйзам Кудай кааласа бул жакшы ийгиликтерди алып келет. Жарандар партиядан тышкары анын курамындагы талапкерлерге өзүнчө добуш берүү укугуна ээ болду. Форма 2 жокко чыгарылды. Шайлоо күрөөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайды. Босого чен 7%дан 5%га төмөндөдү. Жылдыз 18 жашта, ал атуулдук милдетин аткарып, быйыл алгачкы жолу добуш берет. Айтымында бул жолку шайлоо эл жана жаңы бийлик үчүн чоң сыноо. Андыктан Жылдыз жарандар добуштарын сатпай, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, татыктууларды гана тандаса дейт. Таза өтөт деп ишенем. Бул шайлоонун таза өтүшүнө себеби азыркы бул шайлоонун системасы менен дагы таанышып чыктым. Буюрса биз мурун ар бир партияга добуш берсек, азыр ар бир кандидатка добуш берет экенбиз. Алар менен таанышып, бул система мага аябай жакты. Бул шайлоодо мен өз тандоомду уже жасадым. Даректүү добуш берүү системасы депутатты эл менен иштегенге мажбурлайт. Парламентке тайманбас, кесипкөй, алысты көрө билген адамдардын келүүсүнө өбөлгө түзөт. Парламент трибунасында талашып тартышып жатып ишке кирген бул мыйзам коомдогу саясаттагы функциясын жоготуп алган жогорку кеңештин аброюн жогорулатууга жардам берет. Альянс номер 3 бир күч.